Таң эрте Нарын райондук маданият үйүнүн алдына чогулган бул бөбөктөр сен мыктысың теледолбооруна катышуу үчүн келишкен. Бири ырдап, экинчиси бийлейм десе, дагы бири колөнөрчүлүк өнөрүн тартылоо үчүн кезекте турушат. 10 жаштагы Ак мырза Акталанын эң алыскы Коштөбө айылынан келген. Ал бир нерсени кураштырып изилдегенди жакшы көргөндүктөн бул сынакта колөнөрчүлүк өнөрүн көрсөтүүдө. Ак мырза ар кандай данектин, жаңгактын кабыктарын клей же слайм менен калың кагаздын бетине жабыштырып сүрөт тартат. Мисалы, кадимки күрүч, сулу, буудай, бурчак сыяктуу дан эгиндерин кылдаттык менен шөөкөттөп кагазга чаптап чыккан. Мен кичинекей кезимден ушуларды жасайм деп мечтать этип жүрчүмүн. Экинчисинен сен мыктысыңга кызыкканымдан телевизорго көптөн бери чыгам деп ойлонуп жүрө берчүмүн. Бул конкурстан жеңем деп ойлойм, анткени ушунча аракеттин баарына эле көп акча кетип калды. Талантына негизи биз дагы үйдөн жардам беребиз, өзү айткан нерселерди сатып беребиз. Баланы ошо колдоо максатында, андан ары алып кетүү максатында келечегин ойлоп, бүгүн ошо кастингге алып келдик. Долбоорго 3 жаштан 12 жашка чейинки облустун бардык райондорунан келген таланттуу балдар катышууда. Колунан көрү төгүлгөн балдардын бири майда өрөмдөр менен ноктоо жүгөн өрүп келсе, экинчиси ат жабдыктарын алып келген. Дагы бири сүрөт тартса, айрымдары ыр окуп беришти. Жайлоодон ошо кулундарга ноктоо жасап жүрдүм. Айыңан кырында камчыларды дагы үйрөнүп баштадым. Сен мыктысың долбооруна, келет жалаң мыктылар, бири ырдап, бири билдеп суктантып, атаандашып, эң алдыга чыкчулар. Кандай ырларды аткарган жагат? Сынактын шарты боюнча балдардын сүйлөө чеберчилиги жана жасаган эмгектеринин өзгөчөлүгү каралат. Сынакка катышкан ар бир балага билдирме берилген. Катышуучу калыстарга өз өнөрүн көрсөткөндөн кийин ал кагаз комиссияда калат. Жыйынтыгында талондо жазылган телефон номерге уюштуруу тобу чалып, баланын сынактан өткөндүгүн же өтпөй калгандыгын ырастайт. Конкурстун негизги максаты өзүбүздүн кичинекей балдарыбызга шык берүү, дем берүү, ошол өнөрлөрүн өөрчүтүп, анан коомчулукка алып чыгуу. Биздин өзүбүздүн чыгармачыл топ жана президенттин аппаратынан дагы өкүлчүлүк комиссия болуп түзүлүп, ошол бизди өзгөчө деп көрсөткөн балдардын баардыгын кайрадан карап чыгабыз. Анан аларды ортого салып, аларга жактырылгандан кийин гана анан офлайн форматта, онлайн форматта кайра аларга байланышка чыгып, тапшырма берсек, аны да тереңдетип берип, анан дагы өнөрлөрүн өркүндөтүп баштайбыз. УТРКнын Баластан каналынын Сен мыктысың теледолбоорунун экинчи мезгилинде тандоо сынагы бардык облустарда өтүүдө. Андан тандалгандар кийинки турга жолдомо алып, республикалык деңгээлдеги сынакта күч сынашат. Жеңүүчүлөр үчүн атайын кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.